Саламатсыздарбы достор, кандайсыздар? Кичине өзүм жөнүндө айтып берейин. Атым Виктория, мен 25 жаштамын, улутун эмес. Мен өзүм Казакстандан келгем, 15 жыл мурун Кыргызстанга келип, бат эле кыргызча сүйлөп калдым. Мен өзүм кыргыз тилине кызыгып калгам. Мен ойлогом, кыргыз тили кичине оңоюраак болуш керек экен казак тилине караганда. Анткени кыргыз тили 3 эле тамга бар да, үй деген тамгалар. Ошондуктан мен ойлоп калгам да кыргыз тили оңоюраак деп. Ошо дагы менин курбум бар болчу. Ошо курбум менен көп практика кылгам, өзүм кызыккам кыргыз тилинин грамматикасына, өзүм көп китептерди окугам. Көп грамматикалык китептерди окугам, жана адабий китептерди деле окугам көп. Ошондуктан мен үчүн кыргыз тили оңой болуп калды. Ошо анан 17 жашымда мен болсо жеке сабактарды бере баштадым кыргыз тилинен. Анан пандемия учурларда көп балдарга жардам бергем үй тапшырмаларды аткарганга. Анан болсо мен үй тапшырмаларды аткарганга балдар үчүн мен ойлоп калган, мен алар үчүн үй тапшырмаларды аткарганга эч жыйынтыктары жок да, эч пайдасы жок. Ошондуктан мен аларды үйрөтүшүм керек экен кыргыз тилине. Ошентип мен сабактарды бере баштадым. Жеке сабактарды жана бекер сабактарды бере баштадым. Анан телеграмдан группа ачтым. Анан телеграмда көп адам кошула башташтыр. Ошентип мен бекер сабактарды бере баштадым бекер сабактарды. Билесизби, мен өз жумушумдан мындай рахаттанам. Мага өз жумушум абдан жагат. Менин жумушум мен үчүн рахат эле. Мындай макал бар да, эгерде сен өзүңдү тапсаң, ошондо сен бир күндө иштебейсиң. Меники деле ошондой болуп атат. Мен бир күн деле иштебей жүрөм, мен жөн эле рахаттанып атам ошо жумушумдан. Анткени мен өз жумушумду катуу жакшы көрөм. Ошо дагы силер сурап атасыңар, жашаганга акчаны кайдан алам? Ошо мен патент боюнча иштеп, мен жеке сабактарды берип атам. Ошол эле жумушум болду. Силердин суроолоруңа жооп бердим бир видеодо.